Саламатсыздарбы? Егемен Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу район акимдери ротация болду. Бул президенттин мамлекеттик жаңы кадр саясаты жарлыгынын негизинде ишке ашууда. Максаты баарыбызга белгилүү болгондой, коррупцияны жою, ошондой эле жаңы көз карашта иш алып баруу. Баткен облусунда бир катар мамлекеттик кызматтарда эмгектенген, азыркы учурда Нарын облусунун Кочкор райондук администрациясынын башчысы Акиме Курбанбек Камчиев бүгүнкү биздин программанын мейманы. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кандайсыз? Иштериңиз кандай жүрүп жатат? Иштер Кудайга шүгүр жакшы бар. Сиз Баткенден Кочкорго бардыңыз, эми Баткен менен Кочкордун бир топ эле айырмасы болсо керек да. Климатында, шарттарында көнүп баштадыңызбы? Эл сизди кандай кабыл алды? Эми климатына айтайын десе, мен да ушундай тоолуу жерде чоңойгонмун. Мага климат жагынан кыйынчылык болгон жок. Анан Баткен менен Кочкордун айырмасы, эми Кочкор бир аз салкыныраак экен, аба ырайы бирок салкыныраак экен, а Баткен аябай ысык. Негизинен жакшы эле, эч кандай бир көйгөй деле болгон жок. Жакшы эле эл, айтып кетсем, эл аябай жакшы кабыл алды. Мекеменин жетекчилери деле, эл деле, элдин баардык калың катмары менен аябай жакшы мамиледемин, жакшы сонун кабыл алышты. Алгач эле ишиңизди эмнеден баштадыңыз? Алгач эле биринчи эле ушул мен чынын айтканда 2 күнгө эле өзүмдүн жумушум менен келген болчумун Бишкекке. 21-inde келген болчумун, анан 23-үнө үйгө кетейин деп атканмын. Ошол өзүмдүн жумуштарым менен жүрө эле буйрук жөнүндө угуп калдым. Чындыгында бул мен үчүн өтө бир неожиданность болду деп койсом болот. Мындай чынында күткөн эмесмин. Мен бул сөз менен эмнени айткым келет? Чындыгында урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровдун саясаты чындыгында таза болуп атат. Эч кандай жанагы должностторду сатып алуу жок деген сөздү айткым келет да. Мен чындыгында өзүмдүн жумушум менен келип эле буйруктун чыкканын билбей калдым баш. Анан Нарынга келгенде эмес болчумун. Кочкорду тим более көргөн эмес болчумун. Ошондуктан Кочкор дегенде эле биринчи Турдакмыл Субалиевич көз алдыма келди. Анан буйрук менен таанышкандан кийин эң алгач аларча көрүстөрүнө бардым. Ал жерде Кыргызстандын эң баягы аттуу баштуу саясий ишмерлери Исхак Разаков менен Турдакмыл Субалиевичтин мүрзөсүнө Куран окуу менен баштадым, ачыгын айтканда. Себеп дегенде карыны сыйлаган бул жакшы деп ойлойм. Тарыхты сыйлаганда бул жакшы. Себеп дегенде бул эки киши Кыргызстандын тарыхында эң мыкты кызмат кылган мамлекет башчысы деп эсептесек болот. Ошондон кийин эле анан Кочкорго бардык. Ал жерден дагы тааныштырганда айтып кетиш керек, мекеменин жетекчилери эл жакшы тосуп алышты, жакшы кабыл алышты. Адатта тигил же бул мамлекеттик кызматка дайындалагандын астында бир программа түзүлөт эмеспи? Сиздин программаңызга эмнелер кирет? Ошондой эле Кочкор районунун кайсы тараптан өнүктүрсө болот экен, ушул эмнени байкадыңыз? Мен эми сиз айткандай биринчи жарлык менен таанышканда эле ошол район кайсы районго чыгышы биз үчүн белгисиз болчу. Ошондуктан райондун чыккан жарлыкты таанышканда эле эң биринчи жолу иш план түздүм. Бул район эмнеси менен артыкчылыгы бар, эмне кайсыл жол менен районду өнүктүрсө болот. Тарыхын карасам, бүгүнкү күндө Кочкор району дотацияда экен. 11 айыл өкмөтү бар. Бир гана Кочкор айыл өкмөтү дотациядан чыккан, калган 10 дотациядан чыккан эмес. Биздин негизги азыркы бардык эле, мен эле эмес, бардык ушул ротация болгон акимдердин эң биринчи жанагы максаты бул ошол районду толугу менен дотациядан чыгаруу үчүн иш чара жүргүзүү үчүн иш планды түзөсүң. Түштүк аймагы менен бул жакты салыштырсак, бул жакта негизинен мал чарба өнүккөн, андан кийин жер. Эми жана ошондой эле бул жерде Кочкордо дагы бир артыкчылыгы бар. Трассалар өткөн, борбордук трассалар жана ошондой дарыялар бар. Эң негизи эле ушул кечээ күндө эле мен ушул Кочкор районунун айыл өкмөттөрү менен дотациядан чыгаруу боюнча чоң жыйын өткөрдүм. Ушул жыйында ар бир айыл өкмөттүн өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Райондо өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Плюс райондун ичинде ар бир айыл өкмөттүн жанагы жайгашкан жери боюнча өзгөчөлүгү бар. Ошолор боюнча ар бири менен сүйлөшүп иш планын түздүк. Кудай буйрса, жылдын акырына чейин тапшырма берилди. Ар бир айыл өкмөт кеминде 2-3 инвестор тартып, ошол өзүнүн айыл өкмөтүнүн анын ичинде районду дотациядан чыгаруу үчүн бир топ иш пландарды түздүк.
мисалга реалдуу иштерди айта турган болсом, бүгүнкү күндө биз ушул 8 айдын жыйынтыгы менен азыр 200 миллиондон ашык инвестиция тарттык. Мунун ичинде 71 жумуш орун түзүлдү бүгүнкү күнгө. Жакынкы арада дагы бир чоң мекеме ачылган жатат. Бул жерде да жок эле дегенде 20 киши жумуш менен камсыз болот. Ошондой эле дагы бир чоң бир проект Кудай буйрса жылдын акырына чейин башталган жатат. Бул форельди өндүрүү боюнча. Кочкор району форель өндүрүү боюнча условиясы идеалдуу өтө сонун экен. Ошондуктан инвесторлор Россиядан, Кыргызстан өзүнөн, Европадан ушул 3 источниктен каржыланып атат. Жалпы проекттин суммасы $6,600,000. Кудай буйрса жакын арада башталат. Биз бүгүнкү күндө трансформация боюнча бардык маселелерин бүтүрүп атабыз, жер маселесин. Первоначальный жумуш, курулуш иштери башталганда 150 кишинин жумуш менен камсыз кылабыз. Ал эми ошол толугу менен ишке берилгенде, бул толугу менен ишке 1 жылга жетпей, 1 жылдын ичинде толугу менен ишке кирилет. План боюнча дайыма 120 киши иштей турган мекеме ачылат. Мындайча айтканда, Кудай буйрса жакында биз өзүбүздүн Кыргызстандан чыккан форелдин консервированный формасын ар бир Кыргызстандагы соода түйүндөрүнө таркатып, жана ошондой эле экспортко чыгарганга мүмкүнчүлүк бар. Анын мощности 1 жылга 1000 тонна. Бул деген аябай чоң рынок болот, Кудай буйрса. Бул дагы ошол кочкорду жанагы дотациядан чыгарганга, өнүктүргөнгө чоң өбөлгө деп эсептейм. Ошондой эле дагы бир Чолпон айыл өкмөтүндө дагы бир ишкер жакында балык боюнча иш баштаган жатат. Андагы трансформация маселелери чечилип, документтери чечилген. Кудай буйрса жакынкы арада ал дагы 3 миллион вложение кылып, сом ал дагы өзүнүн сөзү боюнча 17 кишини жумуш менен камсыз кылат. Андан башка действующий бүгүнкү күндө дагы бир форель өндүрүү боюнча дагы бир мекеме бар. Анда азыр күндө 13 киши иштеп атыптыр. Алар да объемун чоңойтуп атат. Кышка чейин 25 киши жумуш менен камсыз болот. Мындайча айтканда, бизде эми Кочкордо картошкадан башка эчтеке болбойт экен. Мал, эт, шерсть. Өзүңөр билесиңер, биз жакында Ферганадан делегация тосконбуз. 50 кишини. Ошондо Фергананын Алты Арык району менен биз побратимбиз, ошол Кочкор району. Алар менен дагы ишкерлер менен сүйлөштүк. Мен аларга сунуш кылдым. Этти, терини жана ошондой эле жүндү. Плюс картошканы. Аларга айтып атам, ошол логистикалык борбор кургула, ошол картошканын азыркы объему, мисалы үчүн биз 60 тонна алган болсок, биз ушуну 4-5 эсе, эгерде сбыт, баягы базар баасында сбыт болсо, биз 4-5 эсе аны өстүргөнгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Себеп дегенде сбыт жок. Сбыт эле болсо биздин баада бул боюнча көтөрөбүз. Жана ошондой эле ушул райондун экономикасын өнүктүрүү максатында бул жерде эле отурган жокмун. Жакында Екатеринбург шаарына барып келдим. Ден поле, Всероссийский ден полеге катышып келдим. Бул жерде Россия Федерациясынын бардык булуң бурчунан ошол именно дыйкандар, жер менен алектенгендер, мал менен алектенгендер жыйналган экен. Ал жерде көптөгөн ошол жанагы заводдордун, фабрикалардын, сельскохозяйственный мекемелердин жетекчилери менен контакттар менен алмашып, официалдуу ошол жердеги тышкы иштер боюнча жана экономика боюнча министрдин 1-чи орун басары менен официалдуу жолугушуу өткөрүп, ал жерде өзүмдүн сунушумду бердим. Кудай буйрса жакында ошол Екатеринбург, ошол Свердловский областтын бир району менен побратим болгон атабыз. Кудай буйрса анан ал жактан эгерде бизде мал көп го, билесиңерби, ошол малды санын азайтып сапатына өткөнү кадамдарды жасап атабыз. Мен ал жака да бекер барган жокмун. Ошол асыл тукум боюнча искусственное оплодотворение боюнча өзүнчө чоң мекемелер бар экен. Алар эгерде дыйкандар менен сүйлөшүп макулдассак, мен ошол канча дыйкан болсо дагы чакырганга даярмын деди. Кудай буйрса дыйкандар менен сүйлөшкөн атабыз. Тажрыйба алмашуу максатында. Ошондой эле ал жерде картошка өндүргөн чоң фирмалар бар экен. Ал жерде бир 3 сорту бар экен, мени кызыктырган. Себеп дегенде гектарынан 60 тоннага чейин алса болот экен. Жана ошондой эле бизде болсо сорту бир башкача. Ооба, сорту башкача экен. Бизде болсо 15-20 тонна алат экен. Ошондой эле фри жана чипси жасай турган картошканын өзүнчө сорту болот экен. Алардын гектарынан 45 тоннага чейин алса болот экен. Бул боюнча дагы ушул жакынкы арада мен өзүбүздүн дыйкандарды, фермерлерди чогултуп, ушул маселе боюнча дагы чоң талкуу жүргүзгөн атабыз.
Эми сиздин бул сөздөрүңүзгө караганда ушу жергиликтүү бийликтин иши сизге мындай чоочун эмес. Сиз бир топ жетекчилик кызматтарды аркаладыңыз. Кайсы аймактарда буга чейин эмгектеңиз? Мен буга чейин өлкөбүздүн 4 областында иштедим. Ошондуктан жетекчилик кызматта иштедим. Чүйдө иштедим, Ысык көлдө иштедим, Ош областында жана Баткен областында иштедим. Ошондуктан мен мурда муниципалдык кызматта иштебеген болсом дагы мага эч бир кыйынчылык болгон жок да. Отурган күндөн баштап эле кадимкидей жумуш. Көнгөн жумушуңузду уланткандай эле. Уланып эле атабыз. Мына азыр иштеп жатканыңызга нар жак бер жагы деп айтсак 100 күн болуптур да. 90 күндөн ашып калды. Ушул 3 ай аралыгында кандай бир жаңычылдык киргизе алдыңыз? Анан мындай ротациялоонун негизги максаты да ушул эмеспи? Жаңычылдык бир киргизүү, ишти жаңыча багытта жүргүзүү. Эми мен айтар элем, урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров аябай туура кадам жасаптыр. Себеп дегенде аким болуп барган күндөн баштап көрүп отурам. Эң негизгиси ушул жаңы барган акимдер калыс иштеш керек. Эң негизгиси ошол. Андан кийин дагы бир эң бир жооптуу нерсе бул биз башка регионго келгенден кийин аябай өзүбүздүн жоопкерчиликти 2-3 эсе жогору сезип атабыз да. Себеп дегенде бүгүнкү күндө ротацияны мамлекет башчыбыз бекеринен жасаган жок. Эң биринчи бул коррупция жоюлуш керек, эски система жоюлуш керек, жана ошондой эле тууганчылык, достук, бир кланды колдоп, башка жагын басмырлап, кысымга алып, ушундай болбош керек да, элдин арасында ынтымак болуш керек. Эл азыр байкап атат учурда сиз ошол иштин башталганын? Эл чындыгында байкап атат. Мен кайсыл жерге барбайын, айтып койгон, элден айлансак болот. Калыс мамиле кылып, өзүңдүн жумушуңдун деңгээлинде колуңдан келишинче мекеним, элим деп иштесең, эл баалай билет экен. Мен ушул Кочкорго келип, аны сезип атам. Элдин баары сыйлап, сизди колдойбуз, сиздин саясатыңызды колдойбуз. Сиз эмне жумуш, кандай жумуш баштасаңыз, ушул Кочкордун келечеги үчүн баштасаңыз, биз да карап турбайбыз. Биз да артыңызда турабыз, колдоп беребиз деп турат. Мен аябай ыраазымын. Ошондуктан элдин бул сөзү дагы мен үчүн дагы көп эсе стимул болуп, иш пландарды батыраак аткарганга көптөгөн аракеттер жасап атам бүгүнкү күндө. Эми Кочкор жергесине келсек, Кочкор өзүнүн негизи климаты жылуу, бирок баягы кышкысын абдан мындай кар аз жааганы менен кара бир суугу бар да. Эми кыш камылгасы кандай жүрүп жатат? Анан азыр учурда электроэнергияны экономдоо багытында кандай аракеттер жүрүп жатат? Кышка камылгаңыз кандай? Туура айтасыз. Бүгүнкү күндө актуалдуу маселелердин бири ушул. Кышка даярдык бизде жакшы болуп атат. Бүгүнкү күндө ошол 11 айыл өкмөт жана мекемелер жалпысынан 17 келишим түзүлүп, 8 фирмадан 3737 тонна көмүр утулуп, келишимдер түзүлгөн. Тендердин негизинде. Тендердин негизинде биз Кочкор району жалпысынан келишим түзүлгөн, каражаты даяр. Бүгүнкү күнгө 375 тонна көмүр тартып келдик, Кудай буйрса. Кышка даярдыгыбыз жакшы, эч бир кыйынчылык болбойт. Жана ошондой эле айыл өкмөткө, элге 16 000 тонна көмүр кетет. 11 айыл өкмөттүн ар биринде кампалар даярдалган. Кыргыз көмүр ишканасы 15 сентябрдан иштейт экен. Ошол иштеген күндөн баштап биз кампаларды көмүр менен камдап, элди камсыз кылганга даярбыз. Демек, кышка даярдыгыңыз жакшы экен. Анда ишкерлерди колдоо боюнча сүйлөшсөк, ишкерлерди колдоо боюнча деги эле чакан жана орто бизнести колдоо боюнча президенттин жарлыгы чыкты. Ушул багытта Кочкордо ишкерчиликтин абалы кандай экен? Мамлекет тарабынан кандай колдоо керек экен ишкерлерге? Бүгүнкү күндө өтө жакшы туура суроо бердиңиз. Президент тараптан бул кадам дагы эң туура болду деп эсептейм. Себеп дегенде мамлекетти өнүктүрө турган бул жеке ишкерлер болуп саналат, бир бөлүгү. Ошондуктан биз жеке ишкерлерди сөзсүз колдошубуз керек. Учурдан пайдаланып, мен ушул Кочкор районуна өзүнүн жеке ишкерлик бир бизнесин жасайм, ошол жерге бир завод, фабрика курам, же болбосо иш ордун түзөм дегендердин баарына кайрылып кетет элем. Келип, ойлонбостон Кочкор районуна келип, кандай гана бизнес болсо ачсаңыздар болот. Бийлик тарабынан толугу менен колдоо болот. Мурдакыдай эч кандай бюрократия болбойт. Ачыгын айтыш керек. Мурда бюрократия болуп, жанагы уруксат берүүчү мекемелер токтом чыгарганда, жана ошондой эле трансформациясына караганда өтө жол тосуулар көп болгондо, бүгүнкү күндө андай жол тосууга биз жол бербейбиз. Себеп дегенде биздин башчыбыз өзү баш болуп жеке ишкерлерди колдоп турат. Биз сөзсүз
мамлекет башчыбыздын саясатын колдойбуз. Бүгүнкү күндө элдин талабы дагы ошол. Мамлекет өнүгүш керек, өсүш керек, айлык маяна, пенсия, пособие өсүш керек. Ал өсүш үчүн эмне кылыш керек? Ар бир райондун жетекчиси, ар бир айыл өкмөттүн жетекчиси жоопкерчиликти жогору деңгээлде кабыл алып, ошол инвесторлорду, инвестицияны тартып, мекеме ишканаларды курдуруп, жумуш ордун түзүп, налог түшүрүү керек. Мына азыр айтпадымбы, 6 миллион 600 долларга жанагы балык форель өндүрүү боюнча деп. Ушул боюнча дагы жер маселесин биз кыска эле убакытта чечип коюп атабыз да. 20 күндүн ичинде мурдагыдай бир күндөр, бир айлап документация иштери жүрчү да. Мага 2 жыл, 3 жыл мурда бизнесин баштап, трансформациясын бүтүрө албаган ишкерлер келди да. Биз мына балык боюнча биз 15-20 күн ичинде тийиштүү документтерин толуктадык. Эми баарын толуктап туруп, бул жакка өкмөткө жөнөтсөк, мен ойлойм, кыска убакыттын ичинде дотациясын чечебиз. Мен сөз берип кетем учурдан пайдаланып. Кандай гана ишкер келбесин, эгер ушу мамлекетке пайдалуу, элге жумуш ордун түзүлүп, ошол налогун жергиликтүү жерге төгүп, мыйзамдуу иш алып барса, биз бардыгын эч бир бюрократиясыз колдоп беребиз. Сиз буга чейин кеп кылып калдыңыз. Кочкор аймагына бир тажрыйба алмашуу максатында, мисалы дыйкандарды тартып келем түштүк жактан депчи. Ошол иш аракетиңиздин максаты эмне? Анан качан ишке ашырайын деп атасыз? Кандай пландарыңыз? Максат эле, мисалы үчүн Кочкор районунда аябай иштелбей калган жерлер көп экен. Мен Кочкор районун ошол келгенимде эле 2 күндүн ичинде толугу менен айланып чыктым, таанышып. Бүгүнкү күнгө чейин 4 жолу айландым Кочкор районун. Айланган менен негизги себеби ошол жерлерди, суу маселесин, ирригация маселесин, жол маселесин, көпүрө маселесин, жайыт маселесин карап жүрүп бүт жерлерди көрдүм. Миңдеген гектар бош жерлер жатат. Максатым түштүктө дыйкандар билесиңер өтө мындай жерге иштегенди кыйын билишет. Алардын опыту күчтүүрөөк. Ошондуктан бул жерде жерге анча көңүл бурбайт экен. Мен азыртан ар бир айылга барганда, ар бир айыл өкмөткө барганда элдерди, ушул фермерлерди барын жергиликтүү кеңештин депутаттарын, айыл өкмөттүн кызматкерлерин айтып атам. Ушул малды эле жүрө бербей, биз ушул жерден дагы тамак жасап, тамак кылып, бала бакыра баксак болот. Ошондуктан ал жактан алып келген негизи ушул тажрыйба алмашуу. Ал жактагыларга бул жерге алып келип 1 жылга, 2 жылга, 3 жылга аренда 10 гектар, 20 гектардан берип, ар бир айыл өкмөткө алып келейин деп атам. Бул жердеги ушул дыйкандарды аларга алып барып тажрыйба алмаштыруу. Үйрөтүү. Мисалы булар 15-20 гектардан алып атпайбы. Мен түйөрдө ишенемин, алар келгенде 2 эсе көп алат. Себеп дегенде алар ошол күн таң аткандан түн киргенге чейин ошол талаадан кетпей иштейт да. А бул жерде мен талаадан иштеген кишини көргөн жокмун. Бир аз жалкоолук бар бекен, ачыгын айтыш керек. Бир аз бар экен, бирок пейлигинен өтө меймандос, көңүл ачык, шайыр эл экен. Анан баягы сөзүбүздүн башында айтып калгандай, инвестиция ар бир районго эле мааниси чоң. Инвестиция тартуу иш аракеттериңиз кандай болот? Инвестиция тартуу боюнча мына азыркы форель ушул айтканым инвестиция тартуу. Мен Россияга барып келбедим дебедим. Анда дагы мен ошол бийлик башчыларына, бүт бизнестин өкүлдөрү менен жолукканда баарын өзүбүздүн контакттарды таштап, аларды дагы ушул бизге келип инвестицияңарды салгыла. Азыр Кыргызстанда бийлик таза. Кандай гана бизнес кылбасаңар, биз толугу менен мыйзам чегинде колдоп беребиз деп ишкерлердин баарын айттык. Андан сырткары Түштүк Кореядан 2 инвестор келген. Алар менен да сүйлөшүү жүргүзүп атам. Алар эмне ачабыз дейт Түштүк Корея? Алар бүгүнкү күндө бирөөсү краска жасоочу завод деп атат, бирөөсү фарм компания деп атат. Бирок жерлерди көрсөттүк, шартыбызды көрсөттүк. Эми бүгүнкү күндө алар ойлонуп жатышат. Бирок мен аларга айттым, шарттын баарын мыйзам чегинде түзөбүз. Ушул иш ордун түзсөңөр, завод фабриканы курганга жердин трансформациясын чечип бергенге биз даярбыз. Эң негизи алар жактан кадам болуш керек, бирок мен айттым, чечкиндүү айттым, биз бардык шартты түзүп беребиз деп. Эми азыр чынын айтканда кандай гана учур болбосун, араб фонддору болобу, посольстволор болобу, ар бир Бишкекке келген сайын ошол бир Кочкордун маселесин чечүү үчүн келип атам да. Максат инвестиция тартуу. Аракетти жасап атабыз, анан Кудай буйрса ойлойм жылдын акырына чейин бир топ эле ийгиликтерди көрсөтөбүз. Эми сиздердин азыр жоопкерчилигиңерди артты да түздөн түз мамлекет башчысына баш ийип калдыңар. Жоопкерчилигиңер дагы баягы жогорулады го дейм. Ооба, жоопкерчилик да жогорулады, туура. Анан биз бюджетти эле карап отурбай, бүгүнкү күндө ушул
инвесторлордун каражатына, марафон аркылуу, анча мынча спонсорлордун каражатына да бир топ инфраструктура курган аракет кылып атам. Мына мен айтпадымбы жана Усубалиев деп. Бүгүнкү күндө Усубалиевдин эстелиги жасалып атат. Жасалганда дагы Екатеринбургка барган сайын ошол орустардын литейный цех боюнча президенти Иван Дубровин деген экен. Бул дүйнө жүзүндө 500 эстелик койгон киши экен, жаш бала. Эстелик бизде эмгек сиңирген скульптор жасап атат. Ал жакта Кудай буйрса бир айга жетпей бронза куюлуп келет. Бронза деген бул кылымдар бою турат. Кудай буйрса октябрьчи Кочкорго Усубалиевдин эстелигин тургузамын. Ал эми жылдын акырына чейин анын музейинин 3-4 варианты бар. Канчалык каражат жыйнасак, ошого жараша музейин да бүтүрүп, ошол жерди кадимкидей бульварга айландырабыз, Кудай буйрса. Андан сырткары бүгүнкү күндө ошол даяр 2 проект бар арка боюнча. Кочкордун кире беришине жана Кубакы менен келген жол, бул жагынан Балыкчыдан келген жол. Ошол жерге жакшынакай бир арка курган атабыз. Арканын бир жагына 1 гектардай жерге автостоянка, ал эми бир жагына 1 гектардай жерге ошол этногородок кылалы деп атабыз. Боз үйлөрдү тигип, туристтерге, конокторго мындайча айтканда ошол жерге келген киши сөзсүз токтоп, эс алып кете турган деңгээлге жеткирип татынакай кылып турабыз. Себеби ошо ортодо жайгашкан эмеспи? Бул жагы Балыкчыга, бул жагы Бишкекке. Бул жагында дарыянын бою болуп, өтө жаратылышы да кооз, жаратылышы да кооз, бирок аны биз андан да коозго айландырабыз, Кудай буйрса. Курбанбек Камчиевич, анда ишиңизге ийгилик каалайлы. Кочкор жергесин өнүктүрөт деп ишенебиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биздин программанын коногу Нарын облусунун Кочкор райондук администрациясынын башчысы Курбанбек Камчиев болду. Келерки программада көрүшкөнчө аман бололу.